Саламатсыңарбы балдар, биз бүгүн адеп сабагыбызды баштайбыз. 3-класс 4-чейрек. Балдар, бул сүрөттөргө көңүл буруп карагылачы. Туура балдар, биринчи сүрөттөгү бала бул өзүн карабаган, ар дайым колу бетин кир алып жүргөн, тазалыкты сактабаган бала экен. Ал эми экинчиси болсо бул дайыма таза жүргөн, таза тыккан, өзүнү жакшы алып жүргөн бала экен. Демек, биздин бүгүн көтөрө турган сабактын темасы тазалык өмүр булагы. Сабактын максаттары менен таанышалы. Билим берүүчүлүк, тазалык жөнүндө маалымат аласыңар, жугуштуу оорулардан сактанууну үйрөнөсүңөр, дене бою таза тыккан алып жүрүүгө көнүгөсүңөр. Күтүлүүчү натыйжа бар. Тазалык ден соолуктун өбөлгөсү экенин билишсе, жугуштуу оорулардан сактанууну билишсе, өзүн таза тыккан алып жүрүү керектигин түшүнүшсө. Балдар, тазалык деген эмне? Ушул суроого жооп бергилечи. Тазалык бул адептүүлүк. Адептүү бала ар убак өз боюн таза алып жүрөт, таза жерлерди басып, кийимдерди кирип калбайт. Ар убак самун колдонуп, өзүнүн тиш щеткасы, сүргүсү, жүз арчысы болушу керек. Колунун, бутунун тырмагын алып, чачтарын тартипке келтирүү зарыл. Эгер жаныбарларды кармаласаң, сөзсүз колуңду жууп тамактан. Окуу куралдарыңды таза кармап, барактарын чийбей, булгабай сакта. Үй ичиндеги эмеректерди иретке келтирип, тазалап тур. Балдар, анда силер теңдүү Азат деген баланын окуясы менен таанышалы. Азат жашы 9га чыкса дагы өзү теңдүүлөрдөн кичине көрүнөт. Мектепте орто окуйт. Бирок жаныбарларды абдан жакшы көрөт. Талаада кирпич чечен кармап алып, аны багат. Ит, мышыкты тим эле өөп, жыттап, табагынан тамак берет. Анысы жакшы дечи, бирок өзү тазалыкты сактабайт. Жуулбаган колу менен тамак жейт. Кээде өзөндөгү суусагандан ичип алат. Балдар бул жоруунасын айтса, мен дайым эле ичип жүрөм, эч нерсе болгон жокмун. Анан чоң энем айткан, аккан сууда арам жок деп жооп берет. Мына ушинтип ал күндөрдүн биринде ооруп калды. Эч нерсеге көңүлү келбей, өңү кер сары тартып, тамак ичпей жалдырап жатты. Ата-энеси тынчсызданып, доктур чакыртышты. Доктур келип, тезинен ооруканага алып баргыла. Ал жерден текшерип, оорусун аныкташ керек деди. Балдар, эми бул Азаттын окуясы кандай уланышы мүмкүн? Силер кантип ойлойсуңар? Анда биз уланталы, Азатты ооруканага жаткызышты. Доктурлар текшерип көрүп, сарык деген жугуштуу оору экендигин аныкташты. Бул оору таза эмес жүргөндүктөн, абада тараган микробдордон жуккан деген жыйынтыкка келишти. Азат ооруканада 1 айдай жатты. Дагы бир нече убакыт доктурдун атайын көзөмөлүндө текшерилип турушу керек болду. Балдар, ден соолукту сакташ үчүн толку боюңарды таза тутуп, дене бойду чыңдоочу көнүгүүлөрдү жасагыла. Спорт менен машыгуу абдан жакшы, ден соолукка ийгилик алып келет. Тазалык бул өмүр булагы деп бекеринен айтылган сөз эмес, балдар. Анда балдар, биз тазалык жөнүндө видео мультфильм көрөлү. Apang
Кана балдар, биз бүгүнкү теманы кандай түшүнгөнүбүз тууралуу кроссвордторду толтуруп көрөлү. Апам дайым колдонгон бул сулуулук каражат. Кана балдар, бул эмне болушу мүмкүн? Туура, бет май. Мунун түрү көп эле. Колдоносуң күндө эле. Тазалайсың кийимди, ага кошуп тишиңди. Биз күндө кийимибизди, тишибизди эмне менен тазалайбыз? Туура балдар, щетка менен тазалайбыз. Колдонобуз арбак, суюгун да катуусун. Көбүгү аны окшотуп ташып жаткан болотко. Бул эмне болушу мүмкүн? Бул нерсенин суюгу да бар экен, коюгу да бар экен. Азаматсыңар балдар, бул самын. Сыны улап жазасың, жакшынын синонимин табасың. Бул эмне болушу мүмкүн? Сүлгү балдар. Кесип алсаң колуңду, бул басат сенин ооруңду. Бул эмне? Йод. Кана балдар, эми биз улантабыз. Ар дайым биз эсибизге түйүп, аны аткара турган нерсе өзүңдүн дене боюңду ар дайым таза алып жүр. Байпагыңды күн сайын жууп тур. Көйнөк, жакаларың таза болсун. Таза жүрсөң ден соолугуң да чыңдалып, өзүңдү сергек сезесиң. Эртең менен эрте туруп гимнастика жаса. Чурка, муздак сууга жуун. Кечке көңүл ачык жүрөт. Өзүңө тиешелүү түш щеткаң, сүлгүң болсун. Бут кийимиңди таза карма. Өзүңдүн жеке гигиенаң болсун. Үйдө, мектепте, көчөдө өзүңдү таза, тыккан алып жүр. Кийимдериңди, буюмдарыңды дайыма таза карма. Эшиктен киргенде, тамак ичээрдин алдында колуңду сөзсүз түрдө жуу. Көчөдөн, базардан ар нерсени жуубай жей бербе. Эми балдар, ушуну менен биздин сабагыбыз аяктады. Үйгө тапшырма тазалык жөнүндө 5-6 сүйлөмдөн турган эссе жазуу. Саламатта болгула балдар.